Komşularımız bardıq ele Tacikstan'ın jarandары. Kelinler, şolar ötöt, kengiri ötüp, tavarda alıp, nal жерден tavarda alıp, bizdin saldatlar kelет, mına şu Malbazar. Men közüm menen көрөм, машина менен ушундай коёт, долиясын алат, кетет. Мисалы Тажикстанда товар өтөт да бул жерденчи. Ошого эми биздин мындай коопсуздугубузду карап койсолор бир болот деген ойдомун да. Мен мисалыга коркомун. Мен эртең бул туугандарым кетет, менен бирге турбайт го бул жерде. Bu жолдошум болсо жумушка кетет, мен өзүм жумушка кетсем, мына кичине кызым калат. Ошого биздин мындай коопсуздугубузду колдоп берип, ушул жерге солдаттарды койсо деген оюм бар да. Мен ушул майна кызымды мына ушинтип жоготуп койдум. Hiç kim bizge evakuasyon tuğrusu aytkan yok. Biz kavarsız kalanbız. Kokustan başlalıp kalan. Bular mana şu okta asıda kalıp ketdi. Şehirlerden çırkap жүгүрдүк да кызым экөөбүз мына кошунаны кабардык, анан чыгып кетип атсак, анан ошентип аркабыздан тыйып, кызым ошол жерде эле жан берген, мен кызымды өзүм колум менен узатып койдум. Башка балдарыңа да керексиң. Урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Мына биз бүгүн азыр ушул Кулундудабыз. Кулундуда бул жер интернационалда. Мына интернационалда ушул эле жерде Мадинанын апасына үй бүлөсүнө зыярат кылып, ушул элдер берген 125 000 сом аманат тапшырып койдук. Буга чейин дагы акча каражаттарды тапшырганбыз. Анан ушул жакта ушул каналдын ар жагы эле Тажикстан экен. Тет жакта Тажикстандын пограничниктери турат, ошого бул жакта элдер аябай коркушат экен. Эртең эмне болуп кетет? Алар мондай вооруженный турушат, мындай айтканда. Ушул биз тараптан да бир аз мындай коопсуздук маселесин апасы ар бир айткан минут сайын бизге эскертип суранды. Анан айттык, эми биз ушул коомдук адамбыз, бул деген башка адамдардын жумушу. Ушул мамлекет жетекчилерибиздин, ушул коопсуздукту контролдогон кишилер. Балким сиздерге бул маселе, бул үн жетпей жатат. Ошондуктан мына азыр өздөрүнүн ушул турган жеринен биз сиздерге бир кабарлап атабыз. Бул кабар жеткирүү бизден болсун дегенде иншалла аткаруу балким сиздердин өзүңүздөргө, мындай айтканда өзүңүздөрдүн программаңыздарга ылайык болот иншалла. Бирок мына сиздердин биздин жарандарыбыз, ушул Кулунда интернационалдын жарандары, ушул жакта турган мына үй бүлө, мындай айтканда жабыркаган үй бүлө, зулумдук көргөн үй бүлө, кызын жоготкон үй бүлө, анан кийинки кичүү кызына дагы мындай осколоктор тийген, башка тийген, эмоционалдык, моралдык жактан коруп калган үй бүлө. Ошондон мына эжебиз канча да мына мурдада зыярат кылабыз, ал учурда да ыйлап тосуп алды, бирок убакыт өтөт, бир аз өзүнө келет десек, бүгүн деле абалы ошондой экен, адам коркуп атат. Баласы, кызы үчүн коркуп атат. Эртең күйөөм, эркектер жумушка кетет, биз коркобуз дейт. Ошондуктан мына эже өзү да суранып, ушул видео кайрылуу жасап атабыз. Эжеке дагы бир жолу айтып койсоңуз, бизде кандай нелерди суранабыз ушул? Биз ошо суранганыбыз айтып атпаймынбы, ушул жерге солдаттарды коюп, биздин коопсуздугубузду сактаса деген оюм бар да. Мана бизде ушул келгенден бери мана майдынама 1 ай болуп кетип атат. Эч ким же бир келип сураган жок, бир солдат туруп атабы деген жок. Мен келгенден бери байкап турамын. Ошондон бери эч кандай бир неме жок да, мана өзүңүздөр көрүп турасыздар, мана тажиктардын солдаттары турат. Биздикилер айтып атпаймынбы, ошо келет, ала турганын алат, кете турганын кетет. Мен аны жашырбаймын. Бири келип, бир ооз сураган жок. Мисалы, менин же айыл өкмөт келип, же аким келип сураган жок да, бир көңүлүмдү сурап, же башка кылган жок. Мен кыргыз элиме шунчалык ыраазычылык билдирем. Мана Бишкек шаарында ошол өкмөттөр барбы, башка барбы, министерстводон баары келип менин кайгымды бөлүшүп турду. Мен ого эч неме кылбайм, ыраазычылыгымды билдирем. Мана ошо өзүбүздүн мигранттар бар экен. Олорго ham шу көптөн көп ыраазычылыгымды билдирем да, шу менин кайгымды бөлүшүп ошолор неме кылып турду. Ошондой бул жерде эч кандай Мына алар тажиктер эмес, мына ошо биздин интернационалдын аялдары, мына ошолар азыр мына ошо мосттон же бир жерден өтөт. Мына мен азыр тааныйм, мына биздин немеде жасайт ой немелер келишти. Азыр мен ошолорду карап турайын, азыр өтөт мынакей. Ашып карабайттар. Мына жактан чыкты азыр мына ошолор Тажикстан. Азыр мына ошо мосттон өтөт булар азыр. Өткөчөт мына. Бирок өзбек эме туугандарыбыз бул Кыргызстанда жашайт буларчы азыр. Азыр мына мосттон өтөт азыр. Мана бизде битте караган солдат жок азыр. Мана не максатка келдим, не иш кылдым, не максат? Жок, азыр ушул просто мындай
мосттон биз тарапка өткөндө ушул биз тараптан да бир коопсуздукту контролдоо максатында Контролдогон жок да. бир Жок адам жок. мындайча айтканда биздин солдаттарыбыз болсо деген эле сураныч экен. Биз тараптан да бир аз мындай ошол жерге коюп тынчыраак койсо болсок деп, себеби эжекелер айтат түнү да коркуп жатабыз дейт. Мындан ары дагы да коркунучтуу болуп калды дейт. Башкаларга жомок болуп атат. Мен үчүн коркунуч да. Мен кызымды жоготуп отурам ушул жерде. Кызымды колум менен жоготуп отурам. Иншалла ушул кайрылуубуз элге жетет деген үмүттөбүз эжеке. Жакшы туруңуздар, аман болуңуздар. Дагы да Алла Тааланан сабыр тилейбиз иншалла. Дуа окудук, Куран окудук. Аллах Таалам баарын кабыл кылсын. Аманаттарыңыздарды кабыл алып коюңуздар иншалла. Аллах сиздерден разы болсун. Инналлаху мас сабрин дейт. Аллах сабыр кылгандар. Мен өзүм апардым сага рахмат. Жакшы туруңуздар. Алла разы болсун. Жакшы туруңуздар. Ассалому алейкум. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер. Мына коомчулук, волонтерлор, жергиликтүү бизнестин өкүлдөрү буюрса өз жардамын ушул Баткен Лейлек тарапка чогулта баштадык. Алхамдулилля бизге кол көрсөткөндөр көбөйүп атат. Күндөн күнгө сааттан саатка мына азыр дагы биз эки дос жалпы ушул шаурма, гамбургер жасаган ушул түйүндөрдүн жетекчиси Азамат мырза менен жолугуп отурабыз. Буюрса эки дос жалпы жамаатынан, эмгек жамаатынын атынан 120 000 сом бөлүп берип атат. Аллах таалам кабыл кылсын иншалла. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер. Бул мекенди сүйүү имандан жанагы болгон кызматтан дейт. Ошол мекенге бүгүн кызмат кылып аткан ар бир кыргыз жарандарына биз дагы колубуздан келишинче колдоо көрсөтүүнү туура көрдүк. Бүгүнкү колдообуз Ош шаарындагы жана Сокулук, Бишкектеги эки достун жалпы жамаатынын бир күндүк маяналарын которуусу болду. Кудай буйрса дагы колдон келишинче жардамдарды кылабыз жана баарыңыздарды чакырабыз. Сага чоң рахмат Нурсултан. Азыркы учурда бул жардамды элиң барсыңынын ушул Баткендеги өкүлдөрүнө буйруса аманат кылып тапшырабыз. Жана биз азыр кеңешип ошол жактан да Лейлек тарапка жардам көрсөткөнгө аракет кылабыз. Аллах таалам кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Инналлаху мас сабрин. Бисмиллахиррахманиррахим. Неме бул үйдүн ушул ачыкчын бересиңер да туурабы? Ооба, иншалла. Кудай каласа. Ким эле неме? Айбек, а? Айбек ушул Азамат өз туруп мына бакыт Калган жамаат бар Бишкекте. өкүл болуп келди. Ханыбек бизди ташып жүрөт, Аллахым разы болсун. Бишкекте чоң жамаат бар. Мен эсимде ысымдары барларын атайын. Жумаш, Улук, кимдер берди? Талай, Улан, Канжар ажы, Сиражин ажы. Жолборс ким? Канжар ажы, Сиражин ажы. Санжар ажы чыгылып бүт бардык, алхамдулилlah. Сираждын ажы. Мен айтайын дегеним сүйлтүдүр турган. Азыр биз бир мыкты иш жасаган атабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким бир муктаж инсанга үй салып бере турган болсо, анда ошол үй салып бергендерге Аллах өзү бейиштен үй салып берет деген. Эгерде бейиштен үйлүү болгуңар келсе, анда азыр могул тартып аткандар балким YouTube'га барып, Facebook'ка жарыялайт болушуңар керек. Чыгарып койгула. Эмнени айтмакчымын? Кимиңердин телефон номериңер бар? Айбек. Акча которо турган. Кимиңер бар Айбек? Жок, мага айткыла азыр. 0708 0708 85 85 08 08 09. 09. Мына ушул номерге дүйнөнүн кайсыл бурчунан болбосун акча которсоңор, ушул номерге түшөт. Биз силердин акчаңарды үнөмдөө менен ушул үй жана ушундай үйлөрдүн далайын салып бергенге жетишебиз иншалла. Мен өзүм кепилдик берем иншалла. Дүйнө жүнөн шымаланым иншалла. Мына баштадык биз иште. Мусулмандын бир тууганы. Биз өзүбүздүн бир туугандыгыбызды баягы кооз сүйлөп эле тил учунда эле айтып койбостон моминтип иш жүзүнө өттүк иншалла.